Чегарачылар Тажикстанга аткезчилик жол менен алып бараткан товарларды кармашты. Ушул видеоролик көпчүлүк элдерге жетип баруусу үчүн бир дана лайк басып коюңуздар жана каналыбызга жазылып жандагы коңгурочону да басканды унутпаңыздар. УКМКнын Баткен облусу боюнча чегарачылары контрабандалык товарларды чегарадан мыйзамсыз алып өтүү боюнча бир нече аракеттерди токтотушту. Бул тууралуу комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14 октябрда Баткен облусунун Кадамжай районунун Кандай аймагында Айдаркен чегара отрядынын чегарачылары Hyundai Porter унаасын кармашкан. Айдоочу Өзбекстандан Кыргызстанга 32 меш алып келүүгө аракет кылган. Кече 15 октябрда Лейлик чегара отрядынын чегарачылары 1993 туулган Кернин жараны ЖК башкарган Mercedes-Benz Sprinter унаасын кармашкан. Унааны текшерүү учурунда чегарачылар эл керектөөчү товарларды 250 куту шампунду табышкан. Айдоочу жүктү Тажикстан аймагына жеткирүүнү көздөгөн. Бүгүн 16 октябрда Лейлик районунун Жаштык айылында УКМКнын чегара отряды 1990 туулган кыргыз жараны МКнын башкаруусундагы жүк ташуучу унааны кармады. Айдоочу 3 тонна жаңы тоңдурулган балыкты мыйзамсыз түрдө Тажикстандын аймагына алып өтүүгө аракет кылган. Тиешелүү документтер катталгандан кийин кармалган жана контрабандалык товарлардын баары компетенттүү органдардын кызматкерлерине кошумча иликтөө үчүн өткөрүлүп берилген.